Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар жана биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Сиздер менен мен Гүлбарчын Амирова бирге болмокчумун. Биз сиздер менен ден соолук программасында цифровой психолог деген ким, ал кандай жумуш аткарат, ошол тууралуу маек кылмакчыбыз. Атайын буга биз бүгүн эфирге ден соолук борборунда иштеп жаткан Алина Кубанычбекованы чакырганбыз. Саламатсызбы, Алина? Кош келипсиз. Саламатсызбы? Кош келдик. Рахмат чакырганыңыздарга. Биринчиден барыңыздарды бүгүн 1 март жадыраган жаз майрамы менен, жаздын алгачкы күндөрү менен куттуктап кетмекмин. Жаздагы жадырап келип калды, баарыбызды кубандырып. Рахмат. Алина, айтып кетсеңиз, сиз өзүңүз кесибиңиз боюнча биринчи кайсы кесиптин ээсисиз, анан кийин жана экөөбүз маек кылганда айтып өттүңүз, мен өзүм башка тармакта билим алганмын депчи, анан бул кесипти аркалап баштаганыңызга аз эле болуптур. Эми ошо биринчи өзүңүздүн тандаган кесибиңиз жөнүндө айтып өтсөңүз. Биринчи өзүм менеджментти бүткөм. Бишкек шаарында Международный академия деп менеджментти бүттүм. Андан кийин эле турмушка чыгып кетип, кийинки Ишеналы Арабаеваны бүттүм. Начальник класс Орус группасын бүттүм. Анан кийинчерээк психологияны, азыр цифровая психология деп, ушуну аркалап дагы үстүндө окуп иштеп жатабыз. Алина, бул цифровая психология деген өзү эмне? Цифровая психология деген бул цифра деген сөз, мисалы адамдын туулган күнүн, айын, жылын алып, анан ошондон кемчилигин дагы билсе болот. Анан эмнени жакшы көрөт, эмнени каалайт адам, ошону да билип, ички дүйнө деп коет, ошону айтып бере алат да. Азыркы илимдер көп, эми цифрага мындайча айтканда, азыркы заман өмүр бою окуп, окуу заманы да. Илгери болсо мындай эмес беле, Советский Союзда 5 жыл окуп өмүр бою иштөө. Азыр наоборот да, азыркы замандын талабы ошондой да. Ошого жараша биз балдарды ошого татыктуу кылып тарбия берип, илим беришибиз керек. Ушу заманга ылайыктуу кылыпчы. Ошол анан Сүтсай деген мындай бул цифровая психологиянын өзү Сүтсай илиминен эме болгон. Сүтсай илими бул нумерология эмес, астрономия эмес. Бул Сүтсай философиясы сабырга келүү да. Сабыр келгенде биз Аллах Тааланы тааныйт экенбиз, өзүбүздүн душабыз, ички дүйнөбүз мындай спокойствияга келет экен, тынчтыкка келет экен да. Ошону биз кабыл алышыбыз керек. Мисалы Сүтсай дегендин дословно переводу, мындайча айтканда котормосу знать на расстояние дейт. Алыстан таанып билүү экен да. Кайсы тилден которулуп жатат эми? Бул Кытай тилинен которулган. Анан экинчи котормосу бар. Бул деген неме дейт? Ученик, вечный ученик. Өмүр бою биз окучу экенбиз да. Мындай деген азыр эсиме келип кетти. Баягы 10 жашта уже мен билем деп баштайт экенсиң, 20 жашта мен атамдан жакшы билем деп баштайт экенсиң, 30 жашта мен баарын билем, атамдан да апамдан да жакшы билем дейт баштайт. 40 жашта мен билбейт экенмин, атам ар бир цифранын өзүнүн эмеси, определениясы бар экен деп айт. Бара ошо түшүнүп баштайт экенбиз да. Баягы жакшылыкты, жаныңдагы адамдарды баркын билиш үчүн бул илим өтө жардам берет экен. Анткени биз бири-бирибизди таарынтап алып эле өмүр бою капа болуп, кек сактап эле жүрө берет экенбиз да. Андан көрөк ушу илимден кичине болсо консультация же болбосо акча, финансовый возможность болсо окуп кетсеңиздер деле болот. Анан ошол мен окуп келгенден кийин өзгөрүүлөрдөн кийин айтып атам да сиздергечи. Жаныңдагы Сиз кантип ушуга барып окуп калдыңыз? Өзүңүздүн тармагыңыз башка эле тармак болуп атат да. Анан эмне себеп түрткү болду сизге? Бул илимди сиз өзүңүз цифровой психолог дегенди кайдан алдыңыз, кайдан таптыңыз? Деги эле мен азыр Баткенде биринчи жолу угуп атам.
чындыгында эми уялбай эле айтайын, биринчи жолу угуп сиз менен жаңы маектешкенде жаш эле туруп ушул кыз ушул илимди аркалап өзү ушунча чыгыптыр деп атам да, эмне сизге түрткү болду, эмне себептен ушуну изилдеп барып калдыңыз? Мен кийин изилдегеним себебин билдим да, таптым. Анткени менин туулган күнүм ошондо экен да. Таң калдым да, көп нерсени изилдеп билгим келет экен да. Анан мен дагы ушундай эне катары эми келин болосуң, ар кандай казан аяк кагышат дегендей стресс болосуң, анан изилденип баштайт экенсиң. Бул жүрөгүңдө, душаңда бир нерсе жетишпегендей болот экен да. Анан ушу телефондон эле көрүп изилденип карасам Сүт Сай илимге такалып калдым да. Бул агайыбыз Жанат Кожомжаров деген мусулман казак элинен чыккан агайыбыз экен. Бул илим 300 000 жылдан бери келаткан илим экен. Анан ушул жер жүзүндө 9 эле адам окуптур да. Анткени муну көп окутпайт экен. Бул кытайлар өзүнүн высшее обществода колдончу экен да, императорлор колдончу методдор экен. Анан 9 адам ичинен ушу казак агайыбыз окуп, основатель школы кыргыз болуп калды да. Асель Бекботоева деген Асель эжебиз бар, кыргыз болуп, азыр мектеп курулуп атат, өтө жакшы. Бул илим 90 шаарда жана 20 мамлекетте кабыл алынган илим. Бардык жерде эми Баткенде кичине тарап атат. Бирок Баткенден 2 эле кыз бар да. Мен жана Кызыл Кыядан бир эже бар окуган. Оштон көп эле окуп келгендер. Ошол кызмат кылыш керек экен да. Бизди да окутту. Бул илимди алдыңарбы? Силердин үй бүлөгө тынчтык келдиби? Эми ошол илимди бардыгына каалагыла деген. Таратуу керек. Таратуу, билдириш керек да. Өзүн түшүнбөй атпайбы адамзаты. Менде кече консультацияга 67деги апа келди да. Келини ден соолук борборуна. Келини менен мамилеси жок да. Анан мындай карасам эже өзүн сүйбөгөн, баягы запущенный да ситуация аябай. Анан кичине советтеримди айттым, анан кийин чалып рахмат сенин сөздөрүңдөн кийин аябай жеңилдеп калдым деди да. Анан ушундай результаттарды угуп алып анан өзүң сүйүнүп каласың да, менин пайдам эле тийип атат депчи. Анан ошентип өзүбүз ар бир адам болуп бул жашоого келгенден кийин салым салышыбыз керек да. Бул өлкөбүздүн развитиябызга же болбосо өлкөнүн ушу бала чакага мындай басым жасап, жакшы балдарды, эр азаматтарды чоңойтуп, чоң обществого кошуп, ушул Кыргызстаныбыз, элибиз, деги эле мусулман калкыбыз көбөйсүн деп ар бир адамдын ички оюнда болуш керек, подсознаниядачы. Жок дегенде зыяным тийбесин деген неме болуш керек да, ой. Жок дегенде зыяным тийбесин деген девиз менен жашаш керек дейсиз. Ооба. Сонун айтсаңыз, ушул мына азыр сиз айттыңыз да, психолог менен сүйлөшкөндө эми ал жерде цифра деле колдонбойт да. Эми мына ушундай болуп келген, сүйлөшүп, сүйлөттүрүп отуруп. А сиз айтып атпайсызбы, цифра менен эле таанып билип коём депчи. Ошондо кандай болот? Эми башында төрөлгөндө эле аял ушу адам төрөлгөн күндөрүнөн билинип кандай болот? Сүт Сай 3 фактыга таянат. Биринчиси ошо туулган күнү да, определенный туулган күндөрү бар. Мисалы 1-10, 19, 28 төрөлгөн адамдар, булар бирге кирет да. Булардан кинечи кылат го, жана баткендиктер кинечилер аябай жакшы чыгат. Массаж кылса дагы буларда биоток сөзсүз болот да. Биотогум бар деген бул калп эле айтып атат дештин кереги жок экен да. Ал жактан берилген эме турбайбы? Ооба, ошондой болот. Аллах Таала кээ бирөө ушундай талант берет. Ушундай биотоктору болот, сезген, түштөрүндө аян бергендер болот, атайын определенный числодо төрөлгөндөр. Анан экинчи факторго таянсак, бул матрица деп коебуз. Жана матрицаны сизге чийип көрсөттүм. Бул ички дүйнөсү адамдын. Эмнени каалайт, эмнени каалабайт. Ошол да главный ошо матрица деп коет. Анан үчүнчү факторду карай кетсек, бул миссия деп коет. Негизи Аллах Таала бизди 2 убактыдан сурайт экен да. Биринчиси, жаштыгыңды эмнеге кетирдиң деп атпайбы? 35 жашка чейин жаш болот экенбиз да. Курч баягы жүрөктөр ушундай зыңкыйып, эч нерседен коркпой, баардыгын жыкканга даярбыз да. Анан 34төн кийин уже башка жашоо башталат экен да. Баягы кыз кезинде баары жакшы, жаман кайдан чыгат дегенде ошо миссия өтүп калат экенбиз. Миссияга түшүп калабыз да. Ошондо биз
главный бул илимде өзүңүздү түшүнүп алсаңыз, калгандары сизди стресске алып келбейт. Мисалы кайнене деген проблема болбойт, же болбосо күйөө деген проблема болбойт, акча деген проблема болбойт да. Биз үй бүлө бактысыз дей берсек эле ошол энергетиканы тарта берет экенбиз да. Мунун жаман бизге деген удобно экен да, ошол позициячы. Жертва позициясы, кыргызчасы кандай болот? Жертва позиция удобный экен. Ошон үчүн жертвадан чыгып бүт баарын жеңем мен ушундайларга далалат кыла алам, күчүм жетет деп өзүнө өзү мотивация бериш керек. Особенно кыз келиндерге советим ошол эле. Жана кайнене келди деп атпайсызбы? Ошондо сиз кайнененин туулган жыл цифралары менен келининин туулган жыл цифраларын салыштырып, анан кандай мамиле жасашты үйрөттүңүзбү? Ошондой да аял келин баягы комфорт каалайт экен да, жата эле берет да. Матрицасында бар мындай 6 деген цифрадан 3 болуп калат да. Өтө жалкоолук болот да. Мындачы аны кайненеси түшүнбөй эле турбайсыңбы, иш кылбайсыңбы дей берет да. А кайнене болсо 8 болсо мисалы өтө трудоголик, активный жумуш жана жумуш, результат деп эле турган адам болот да. Ошон үчүн бул келинге мындай кылыңыз, ал келиниңиз өтө акылдуу. Матрицасында 6 болгон адамдарга өтө мудрый адамдар буларчы. Советчик адамдар, токтоо адамдар деп айтам да. Анан өзү деле билбейт ошо мудрый экенинчи, данышман экенин билбейт. Кийин өзүнө өзү айтсам, менде ушундай качестволор бар деп калат да, таң калып. Анан көп учурда азыр консультацияга жаш кыздар келип атат, таң калтырат мени. Ушул жаш кыздар келип аткан себеби биз ата-энелер мынтип забивать этип салат экенбиз да. Мынтип куш уртуп басып, сен мындайсың, монун кызын карачы деп салыштырып, башкалардын кызы монтип жүрөт деп, тинтип жүрөт деп ошентет экенбиз да. Андан алыс болуп, биз балдарыбызды сүйүп, мотивация бериш бул эненин милдети да. Анан баш ооруп келген себеби ошол ата-энеси уруш болгондон, анан үйдө кысылганда баш ооруйт экен да. Ал кыз если 2 болсо, двойка болсо, бүт баарын сезип турат. Угуп турат деген башка, сезип турат деген башка да. Сүйлөшпөй туруп адам сезет да. 2, 1, 6 дегенде бул илимди изилдеп чыккандар гана, окугандар гана эсептеп чыгара алат, Сүт сай мастерлери гана эсептей алат да. Булар агайыбыз атайт, цигун деп коет, от менен тазалайт бизди. Барганда от менен тазалаганда бүт мусорлар кетет да. Мен 3 күн куздум да. Кээ бирөө 3 күн баш ооруп жатып калат экен, ушундай экен да. Это нормально экен. Ошол процесс болуш керек экен да, это жакшы экен. Ошондо биздеги баягы 40ка келбейли, 50гө келбейли канча дейин кек сактаганыбыз бар, мусорлар бар, ошолордун баарын жууйт экен да, мындайча айтканда. Баштагы ящиктерге мусор болбой, пустой ящикке знания, билимди салып коет да, ушундай эле агайыбыз. Анан ыраазычылык билдирип кетем, ушул сүт сай илимди окуп алганыма дагы биздин спикерлерибизге да ыраазычылык билдирип кетем. Анан жанагы агайыбыз эң аягында бата берет. Батада сөзсүз ушундай ыйладым да менчи. Кафырлар бар, аякта 200 адам 10 эле кыргыз окуду дедим го. 10 эле кыргыз, 13 эле кыргыз окуду. Калганы бүт Россия, Украина, Сеулдан бери, Казакстандан, Татарстандан бери келген адамдар болду. Эми алардын ичинде мусулман, крестьяниндер бар. Ошолордун баардыгын бата кылганга үйрөттү да. Мен ошол жерден ыйладым да. Карасаңыз, кафырларды дагы мусулман кылып койду, Аллахым депчи. Анан бул илимге баарыңыздарды мындай консультация алганга үндөйт элем, же болбосо акчаңыздар жетсе окуп келсеңиздер да болот. Азыр сиз мына ден соолук борборунда консультация кеңеш берип эмгектенип келесиз да. Бул жерде консультация кандай болот? Канчадан канча мындай акысы кандай болуп калып атат? Азыр консультацияны арзан эле кылып койгонбуз, 600 сомдон. Папалам депчи эми 600 сом, 300 сом мен Кара Булактан келип консультация кылып кетем. Анан бекер марафондор болуп атат, катышса болот. Бекер марафондорго эми өзүн таануу боюнча кээ бирөө жүрөгүм кысылып атат деген бар. Кээ бир аялдар баягы өлгүм эле келип атат дейт да.
Анан матрицасын карасаң баягы линия смерти деген бар да, ошол ой келе берет, если үстүнөн иштебесечи аял адам, эркек адам жеңиш керек аны. Ошону жеңиш керек. Илим гана менен, өзүң аракетиң менен гана жеңем деген ой менен жеңесиң да. Анан баягы төрөп коюп үйдө жаткандарга болбойт. Жок дегенде өзүнүн развития үчүн, өнүгүш үчүн бир бет барак болсо да кете окуш керек. Анан дин жактан сөзсүз илим алганга үндөйт элем. Дин деген бул экөөнү бир алып кетиш керек. Экөөнү бир алып кетсе да аябай жакшы. Анткени баягы биринчи точка медицинскийде боякта да, биз сажда кылганда бул биринчи точка жерге тийип атпай, ошол негативден арылат экенбиз да. Жөндөн жөн сажда кылбайбыз да. Ошон үчүн даарат алганга орустар даже үйрөнүп атат да, омовение деп даарат алып бизден үйрөнүп атат. А биз даяр мусульман болуп, үммөт болуп, даарат алып намаз окуштан качабыз да. Эми бул убактылуу жашоодо татыктуу жашайын деп илим алыш керек. Бирөөгө зыяным тийбесин деп, жанагыдай жакшы жашайын деп, ушу үлгү болоюн балдарыма деп илим алып, ошо акыретке даярданайын деп дин илимин дагы, дүйнө илимин дагы алганга мен бардыгына кеңеш берет элем. Сиз мына окуп келгенден кийин азыр канча болду ошо ден соолук борборунда жумушуңузду баштаганыңызга? Баштаганыма бир 2 айча болуп калды. Ага чейин семинарларда жүрдүк. Бирок баягы частный бир адам менен консультация кылып калдым да, чалса эле барып калдым да. А так психолог дегенди түшүнбөйт да, көп баткен эли. Биздин баткен да. Алыс эле болот экен да. На самом деле психолог деген бүт оорулардын башаты да, башында турат. Мээбизде оорубайбыз деп ошону подсознанияга киргизсек, биз эч качан оорубайбыз. Эртең менен эле турабыз да, биз башым ооруду, уйкум начар болду деп только жалап менен турабыз, ыраазычылык менен эмес. Жерим ооруду, уйкум начар болду, же ушундай проблема көп айтабыз да. Суукпу үй, анан тамак даяр эмеспи, только нааразычылык менен да. Бир ыраазычылык айтып үйрөнүшүбүз керек. Ошо лайфхак деп коем. Эртең менен турсаңыздар, эрте туруш керек. Намазга турсаңыздар, намазга туруңуздар. Илимпоздор аз доказывать этти, исследование болуп, 4-5терде турса эч качан инсульт болбойт экен да. Эртең менен 4-5те. А канчада жатыш керек? Бизде мелатонин деген гормон бар экен да, гормон счастья деп коет экен. Бул деген гормон счастья серотонин, а мелатонин түндө уктаганда чыгат экен да. Бул уюк бар баштын чокусуда, саат 10до жатышыбыз керек. Кыргызда сөз бар го баягы куптандан кийин укта деп коет го, ошондон кийин укташыбыз керек. 11лер 2лер чамасында ошо гормон иштеп баштайт экен дагы. Ошол мезгилде уктап мээни сергитип алсак, эртең менен сергек жүрөт экенбиз да. Биз телефонго чейин 12ге чейин отура беребиз, же телевизор көрүп отура беребиз, эртең менен соолуп турабыз да. Ал анткен болбойт экен. Мен да ушундай ошибка кетирчүмүн. Эми окуп билим алгандан кийин мындай серьезный мамиле кылып баштайт экенсиң да өзүңө. А сиз жанакы марафон, онлайн марафондорду өткөрүп турам деп атпайсызбы? Ошону саат канчада өткөрүп атасыз эми? Мына кечээ өттү, бүгүн, анан бүгүн өтмөкмүн. 2де бул радиого келип калдым, азыр барып өтүп коем. 3 күндүк марафон болду. Бирок мен эми Инстаграмды баштаган үчүн адамдар анча билбей атат да. Ушу мен подписчиктерим көбөйтүш үчүн бир СММщица кыз бар. Ошого тапшырдым эле. Эми иншалла баары жакшы болот дейм, билишет деп ойлойм да. Өзүлөрүнө пайда гана алып келе алышат да. Канча деген үй бүлө бар, бардыгында кичинеден көйгөй бар да. Ошону чечиш үчүн ар бир адам изилдениш керек. Мисалы, күйөөгө аял кандай мамиле кылыш керек? Бул өзүнчө эле искусство, өзүнчө эле бир чоң тема. Мисалы, ошол да китеп жазыш керек. Дажечи муну бала тарбиялоо отдельно. Ошо кимге эмне керек болсо, мен ар дайым даярмын кызматка. Бөлүшүп, кеңешиңизди берип кетесиз. Ушундай жана акысыз марафондор эми сизде кандай жүрүп турат? 1 айда бир жүрөбү? Же өзү жана 3 күндүк марафон деп атасыз да. Өзү ушу полный курс, толук курсун өтүү үчүн канча күн талап кылынат?
Толук курсун өтүш үчүн мага чалсаңыздар болот. Группа создавать этип, WhatsApp'та группа создавать этип, видео вызов мененби чогуу үйрөткөнгө аракет кылам. Ошо бир результатка жетмейинче окута берем. 15 күн, 1 айлык курстар болот. Кийинчерээк эми башталды, иншалла ушу Баткен областына өнүгүп өсүп кеткенине салым кошобуз деген ойдомун. Алина, айтсаңыз, мына жекече дагы консультация бере аласыз да, онлайн, туурабы? Ооба. Ошондо онлайн жекече консультация бергенде сиздин акыңыз канча болот? Биз көрөрмандар угуп билип кетсин. Анан сиздин номериңизди, байланыша турган данныйларыңызды биз калтырып кетебиз эфирдечи. Анан ден соолук борборуна барышса болот, тургундар ден соолук борборуна барсаңыздар болот. Мен өзүм айтып кетейин, мен өзүм жана кичине 1 саат 2 саат кармап койдум болуш керек. Алинаны саат 2-де эфирге чыгабыз деп, бирден өтүп эле келген. Мына 3кө чамалап калганда эфирге чыктык. Кыйла эле сүйлөшүп отуруп, мага өзүмө чындыгында жакты. Ошон үчүн угармандарга, көрөрмандарга дагы айтып кетет элем, катышып алыш керек экен. Жана сиз өзүңүз сиз менен маек кылганда сиз айтып аттыңыз да, үй бүлө гармониясы, анан кийин бала тарбиялоо, анан ушул эле илим менен бизнес курса болот депчи. Бизнести алып кетсе болот, бизнести кантип баштаган жолдору болот деп айттыңыз. Жана эми убакытты үнөмдөйлү деп эле анчанын ичине кирбедик. Ошондо сизде окутуулар болгондо 2-3 курска бөлүнүп жазылса болот экен да? Ооба. Биринчи пай этапына кетет, баягы үй бүлө мамиле темасы болуп кетет. Анан бизнес ачам дегендерге бизнес консультациялар да болот өзүнчө. Анан семейный жана күйөө аял, кайнене, кайынчур темалар отдельно. Ден соолук, бала тарбиялоо дагы башка тема болуп бөлөбүз буюрса, иншалла. Ар биринин өзүнүн группа кылып бизнес дегенде эми кандай? Бизнес дегенде ни в коем случае эч качан кредиттен баштабаганды аракет кылыш керек. Айтып кетет элем да. Анткени кредитте башталдыбы баары деле уроого алып келет да, бул бизнестин аягычы. Ошон үчүн өзүңүздөр чака бизнестен баштаңыз, же болбосо мисалы булочка ачып, же болбосо столовый ачып, кичинеден баштап анан көтөрүлсөңүздөр болот да. Кичинеден дегенибиз эмне? Анткени кичинекей областьта опыт аласыз да. Рисковать этпейсиз чоң бизнесте. Кичинекейден опыт алып, анан өйдө көтөрүлүп кетсеңиз болот да. Бизнес дагы бул подходту мына кылдаттык кылыш керек да. Бизнес башташ үчүн сөзсүз совет кылыңыздар, анткени ал жерде название кетип атат, аты жөнү, аты туура эмес коюлуп алат. Мисалы кафе, бардык частный немелердин баары аттарын туура эмес коюлуп калат дагы, бир көтөрүлүп туруп эле жок, кайра банкротствого кетет да. Ошон үчүн аты сөзсүз важный. Анан ошонун ичиндеги иштеген адамдар дагы өтө важный адамдар болот. Анан үчүнчүсүндө кайсыл жылы башталды. Жылдарда бөлүнүп кетет. Азыр айтсак көп темада, мындайча айтканда азыркы эфирибизге жетишпейбиз. Дагы чалсаңыздар мен подробно түшүндүрүп берем консультацияда. Сиздин номериңизди мен угармандарга бир кайталап өтүп кетсем, биздин Алина кызыбыздын номери, Алина, сиз өзүңүз айтат окшойсуз, мен тапкыча. Жазып алсаңыздар болот. 0707 WhatsApp номерим деле ушул. 0707 85 35 66. 0707 85 35 66 номерине WhatsApp'ка жазып же чалып кеңеш алам десеңиздер, кайрылсаңыздар болот. Биз цифровой психолог жөнүндө кеңири маалымат бергенге бүгүнкү угармандарга аракет кылдык. Канча болсо деле Алина менен эфир созула берсе кызыктуу, бирок биздин эфирдин соңуна чыгып баратат. Мындан ары дагы мен айткым келет да Алинага, ушул бизде азыр Баткенде сиз жана 2 айдан бери баштадым дегенде эле көпчүлүк кайсы проблемалар менен кайрылып атышат эми сизге?
ошону билгим келип атат. Макул, айта кетейин, эми бизде мен өзүм Ысык көлдөн болгондуктан бияка турмушка чыккам. Азыр 4 баланын энесимин. Аябай жакшы семья, Кудайга шүгүр. Мен ыраазымын ушу Баткенге түшүп калганыма. Кара булактай жер жок дебейинби, мактап кетейин. Анан келген проблемалары көбүнчөсү келин кайнене да. Келин кайнене же болбосо балам уруучулук кылып атат, ууру кылып атат, бала проблемасы да. Ошон үчүн бул 2000ден бери төрөлгөн балдар барго, ошолорго кылдаттык мамиле кылалы. Булар өтө түшүнөт, бат стресске түшүшөт. Буларга көбүрөөк мотивация керек да. Мотивация деген алар сезип турат. Сиздер калп айтып атканыңызды, жалган айтып, чын айтып атканыңызды сезип турат аларчы. Мына интуиция деп коет, ошолор подсказывает. Ошон үчүн аларга чын жүрөктөн мамиле кылганды, балага убакыт бөлгөндү аракет кылалы. Бала Убакыт бөлгөндү биринчи үйрөнүш керек деңиз, үйрөнүш керек. Бала тарбиялоо чоң тема буюрса, мен опыттарым ашып калса, буюрса китеп жазам деген ойлорум бар. Бала тарбиялоо боюнча Орундалсын. ар биринин өзүнүн чакан территориясы болуш керек. Баланын да өзүнүн территориясы, аялдыкы дагы, анан эркек адамдын дагы территориясы болуш керек деп айтып кетмекмин. Ошол жерде ойноп, өзүнүн оюн ошо оюнда чыгарма болуп, ошо бир оюнду ойнойт, ошо оюнда автору болот да. Ошол балага возможность бериш керек, ошо автору болуп, башкаруучу болгонго возможность бериш керек ошо жаш балагачы. Анан биз алыстан туруп эле балага мону кыл тез бол, жаап эшикти деп кыйкырып коебуз да. Бир нерсе кылыш үчүн сен анын уровенине, боюна чейин түш, отур, тизелеп чыгып, ай балам, садак болоюн, сен өтө акылдуусуң да, кел оюнчуктарыңды жыйнап ийебиз деп акырын жумшак сөз менен. Сен биринчи мотивация кетип атат, сен акылдуу баласың, өтө апаңдын жардамчысысың, сен муну кылып коесуң десе, ал бала барып шарт кылат, тез жыйнап койгонун билбей каласыз да. Ошентип мындай кичинекей эле сабактар, бирок ошону да билбей атабыз да. Эми бир окуп келгенден кийин ошону үйрөнүп атабыз да. Рахмат. Сонун Алинанын номерин дагы бир жолу кайталап кетейин. 0707 85 35 66 номерине кайрылып, марафондоруна жазылып, жана Алина айткандай 3 формада өтө тургандыгын айтып өттү. Бизнести кандай баштагыңыз, ийгиликтүү бизнеске жеткиңиз келсе, ошол эмесине бактылуу үй бүлө сүргүңүз келсе, ошол багытында балданы тарбиялоодо кандайдыр бир кыйынчылыктар болуп атса, ошол багытына жазылып окусаңыздар болот. Анда эмесе мен сиздер менен коштошуп кетем. Алина, сизге чоң рахмат. Мындан сизге эркин микрофон берейин, биздин Баткен элине акыркы айтылбаган калган сөздөрүңүздү айтып өтсөңүз болот. Рахмат, сиздер мени чакырганыңыздарга чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Эми бардыгына тилейт элем ошол эки дүйнөнүн бактылуулугун ар бири аракет кылыш керек жакшы жашоого. Бай болгонго, бай болсоң ажыга барасың, садага бере аласың. Анан илимге үндөйт элем. Баягы башыбыз тоголок, ичин билбей экенбиз да, көңдөйбү же толгонбу. Ошон үчүн илим алганга, илим менен гана, билим менен гана ошол башты толтура алат экенбиз. Баарыңыздарга өсүүнү, өнүгүүнү каалаймын. Рахмат, Алина. Рахмат. Анда эмесе мен сиздер менен Гүлбарчын Амирова болдум. Сиздер менен коштошуп калам. Алина, сизге биздин эшик ачык, аябай эле маанилүү. Жана сиз өзүңүз айткандай, бул илимди алып окугандан кийин жайылтуу керек. Мен бактылуу болдум, эми башка бирөөлөр дагы бактылуу болсун деген девизиңиз деле өзү чоң экен. Жакшы экен. Ошонун алкагында биз дагы бир салым кошуп кетебиз. Эгерде убактыңыз болуп, мүмкүнчүлүгүңүз болсо, бизге келсеңиз болот. Биз мындан ары сүйлөшүп, Алина менен дагы эфирлерди койсок болот экен. Жарандардан суроолорду алып, анан ошол суроого кантип чыксам болот деген суроо жооп кылып деле эфирлерди уюштуруп көрсөк болот экен. Анын баары алдында
Анда эмесе сиздер менен коштошуп калабыз. Алина, сизге чоң рахмат. Сиздерге Кийинки эфирлерде жолукканча саламыбыз түз болсун.